Эми Рамазан айында орозо тутуу качан фарз болгон? Рамазан айында орозо тутуу хижри жыл санагы менен 2-жылында, башкача айтканда хижраттан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчкөндөн кийин 622-жылы көчкөн. 1,5 жылдан кийин Шабан айынын 10-күнүндө 10-числосунда фарз болгон. Бул тууралуу Ибн Жарир рахматулла алейхи өзүнүн тарых китебинде, ошондой эле Ибн Касир рахматулла алейхи дагы өзүнүн Ал-Бидая ва Нихая аттуу тарых китебинде баяндап өткөн. Бирок дайыма бизге бир суроо берип келишет. Рамазан айында орозо тутуу фарз болгонго чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар орозо тутушканбы же тутушкан эмеспи, кандайдыр бир орозаларга фарз болгонбу, болгон эмеспи деген суроо туралат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында тышкары Рамазан айы фарз болгонго чейин сахабалары менен чогуу ар бир айдын 13, 14, 15 числолорун орозо туткан жана ошондой эле Ашура күнүндө орозо туткан. Бирок ошол күндөрү орозо тутуу фарз беле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, сахабаларга же сүннөт беле же мустахаб беле деген тууралуу аалымдарыбыздын түрдүү көз караштары болгон. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча Рамазан айында орозо тутуу фарз болгонго чейин жокоруда аталган Ашура күнүндө жана ошондой эле ар бир айдын 13, 14, 15 числосунда жанагы Айямул Биз деп коет, ак күндөр, ошол күндөрдө орозо тутуу фарз болгон биздин мазхабтын көз карашы боюнча. Бирок Имам Шафии рахматулла алейхинин пикири боюнча ал күндөрдө орозо тутуу сүннөт амалдардын катарына болгон. Биздин мазхабтын далили, ошол фарз экендигине далили пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төмөнкү хадистери. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن أمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال. عبد الرحمن بن مسلمة özünün bayekesinden rivayet kılıp aytat. Aslam degen uruu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına kelişti. Kelgen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga kayırlıp aytты. Sumtum yavmakum hada. Seler Aşura gününde oroza tuttuңар беле дегенде тигилер кайрып жооп беришти. La, biz oroza tutkан эмеспиз дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Fa atimmu baqiyata yawmikum waqduh. Seler күнүңөрдү кечке жеткирип, андан кийин мунун казасын аткаргыла деген. Бул хадисти Абу Дауд рахматуллаху алейхи риваят кылган. Башка бир хадисте келет, Салама ибн Аква деген сахаба айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аслам уруудан болгон бир кишиге айтты. Ан аззин финнас. Сен адамдарга бар жарыя кыл. Анна ман кана акала фалиясум бақията яумихи. Ким бүгүн орозо тутпай, оозу ачык болуп бир нерсени жеп койгон болсо, кечкелерим орозо тутсун, эчтеке жебесин. Ва ман лам якун акала фалиясум. Ким эчтеке жейлик болсо анда орозо тутсун. Фа иннал яума яума ашура. Анткени бүгүнкү күн бул Ашура күнү дейт. Бул эки хадистин жыйынтыгынды корутунду кылып айта турган болсок, урматтуу агайнилер, фарз жана важиптен башка нерседе каза жок. Мына ошол себептен ушул жерде вакыдуху деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам казасын аткаргыла, же болбосо ушул күндө орозо туткула деп буйругандыгы бул Рамазан айы фарз болгонго чейин ошол Ашура күнүндө орозо тутуунун фарз экендигине далил болот. Ал эми жанагы 13, 14, 15 числолордо орозо тутуунун фарздыгы төмөнкү хадис менен бекитилген. Ва ан ибн Милхан ан абиhi qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruna an nasumal bid 13 ve 14 ve 15 ravahu Abu Davud. İbn Milhan'ın oğlu özünün atasından rivayet kılıp aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdi ak gündörü oroza tutuğa ak tündörü oroza tutuğa buyurat edi. Alar 13, 14, 15 çislalar dedi. Mana bu hadisten dağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi buyurat edi degen jeriden jıyıntıktap bizdin alımlarımız Hanafi mazhabtın alımları oşol 3 gündü oroza tutuğunun farz ekendigin emne kılışkanına dalil keltirişken. Demek Ramazan ayı farz bolğongo çeyin uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen sahabalары farz katarında Aşura gününde janagı 3 günde oroza tutup жүрүшкен экен.